Саламатсыңарбы, балдар? Азыр бизде адаби окуу сабагы. Бүгүн биз 4-чү чейректеги 13-чү сабагыбызды баштайбыз. Азыр биз макал чечмелөө менен сабагыбызды баштайлы. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Балдар, өз алдыңарча ушул макалды чечмелегиле. Эгерде макалды чечмелеп бүтсөңөр, анда биз жаңы темага көңүл буралы. Биздин бүгүн көтө турган темабыз чептен эрдин күчү бек. Бүгүн сабакта чыгарманын аты, автору, жанры, мазмуну менен таанышабыз. Чыгарманын тарбиялык идеясын аныктайбыз. Берилген суроолорго жооп беребиз. Чыгарманы кайра айтып беребиз. Балдар, бул чептен эрдин күчү бек деген жанры боюнча уламыш. Ал эми автору Жоомарт Бөкөнбаев. Анда балдар, азыр автор жөнүндө бир аз маалымат алалы. Бул Жоомарт Бөкөнбаевдин сүрөтү. Эми акын жөнүндө кыскача маалыматка көңүл бургула. Акын, драматург, котормочу Жоомарт Бөкөнбаев 1910 жылы 16 майда Токтогул районунун Мазарсай айылында туулган. Ата-энеден эрте ажырап, Жалал-Абад шаарына жакын Көк Арт балдар үйүндө тарбияланган. 1931 жылы Фрунзедеги Пет техникумдо, 1935 жылы Коммунисттик университеттин журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Кызыл Кыргызстан гезитинин редакциясында бөлүм башчы, Лелинчил жаш гезитинин редактору, Советтик адабият жана искусство журналынын башкы редактору, Мекен үчүн Алга гезитинин редактору болуп иштеген. 1944 жылы Манас эпосунун сюжети боюнча фильм тартууга даярдык көрүп жатканда кызмат иш сапары учурунда жол кырсыгынан күтүүсүз каза болгон. Ошентип балдар, Жоомарт Бөкөнбаев акыныбыз болгону 34 гана жашка чыккан. Ал бул дүйнөдөн өтө эрте кеткен. Бирок канчалык аз өмүр сүрсө дагы ал бизге аябай көп чыгармаларын калтырып кеткен. Эми балдар, биз азыр автор менен тааныштык. Эми кана балдар ойлонобуз. Бүгүнкү чептен эрдин күчү бек деген уламыш эмне жөнүндө болот? Кана ойлонобуз. Балдар, эгерде силер өзүңөрдүн божомолуңарды түзсөңөр, анда биз чыгарманын мазмунуна көңүл буралы. Чептен эрдин күчү бек. Байыркы бир заманда эркин жашап жаткан эл болуптур. Ар жылы жоо каптап келип, мал мүлкүн талап кетчү экен. Эл чогулуп дубал курушат. Канчалык бекем курса да, дубал кулап токтобой көчө бериптир. Ошондо 90дон ашкан бир карыя келип: "Бир тирүү кишини көмбөсөңөр, дубалыңар көчө берет", дейт. Аны уккан бир жаш бала келип: "Мени көмгүлө, элдин керегине жарасам, арманым жок", деп дубалдын түбүнө келет. "Жалгыз уулумду көмбөгүлө, карыган апаңды кууратып, балам, бул кылганың кандай?" деп жалынып жалбарат апасы. Анда уулу: "Мени эл үчүн төрөдүм, элдин керегине жара дебедиң беле? Мен ансыз ак сүтүңдү актай албаймын", дейт. Ошондо энеси уулунун айтканын угуп, анын акылдуу сөзүнө макул болуп, уулу менен кучакташып коштошот. Турган эл баланы көмө башташат. Топурак кум анын алкымына жеткенде, баягы карыя кайра пайда болот да: "Токтогула", деп жарыя айтат. "Бу баланы көмбөгүлө. Эл үчүн жанын берүүгө даяр ушундай эр жүрөк уулдарыңар
Акылман энелер болсо ылайдан курулган чептин кереги эмне? А көрөкчө балдарыңарды ушундай тарбиялап, той кылып, жыргап жашай бергиле. Ошентип бул элдин уулдары эр азамат өсүп, энелери акылман болуп, бүгүнкүгө чейин эркин жашап келатыптыр. Көрдүңөрбү балдар? Чыгарма кандай кызыктуу, кандай тарбиялуу экен. Эми балдар суроолорго жооп бергиле. Биринчи, душмандан коргонуу үчүн дубалдан чеп куруп жаткан элге карыя эмне деп кеңеш айтты? Экинчи, эне сүтүн актоо жөнүндө эржүрөк бала эмне деди? Үчүнчү суроо, карыя адамдын кайра келип айткан сөзү силерге кандай таасир калтырды? Төртүнчү, чын эле элди ким коргойт? Бешинчи, уламыштын тарбиялык идеясы эмне экен? Алтынчы, чыгарманын мазмунуна туура келген макалдардан айтып бергиле. Балдар, эми биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Көрдүңөрбү балдар? Эгер ата-энеси балдарына татыктуу тарбия берсе, балдары эл үчүн кызмат кылат экен. Силер да ушул балдардай өз кызыкчылыгыңардан элдин кызыкчылыгын жогору койгон ата-уулдардан болгула деп сабагымды жыйынтыктамакчымын. Эми силерге тапшырма. Суроолорго жооп бергиле. Түшүнгөнүңөрдү кайра айтып бергиле жана мугалимиңерге WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Анда эмесе балдар сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.